Корейлер менен кыргыздардын 3 окшоштугун айтып берейин. 3-сүн укканда сиз аябай таң калышыңыз мүмкүн. Анда эмесе кеттик эле эң биринчисинен баштасам, бул мейманга болгон мамилеси кыргыздарга дал түп келет деп айтсам болот. Булар жакшылык, жаманчылыкта келген акчалар менен белекти дептерге жазып коюп, кийин ошол адамдар кайра чакырса же бир нерсе болсо эки эселеп кайтарып бергенге аракет кылышат. Анан өздөрү жебеген тамактарын жакын досторуна тамак алып берип, сыйлаганды дагы аябай туура көрүшөт. Өздөрү кийбеген кийимдерди белек кылышат. Айтор ушундай жактары аябай окшош деп айтмакчымын. Экинчиси бул улууга урмат, кичүүгө ызат деген жакшы сөз бар го. Кыргыздарда ал ошол көрүнүш Кореяда деле бар. Булар тамак ичкенде улуусу кашык көтөрүп, тамакты ооз тийгенден анан кичүүлөрү ичип башташат. Дагы бир өзгөчөлүгү дорамалардан көрүп калдыңар беле? Ичимдик ичип атканда артын карап туруп мынтип ичип коюшат эмеспи? Ошол улуулардын көзүнчө тик карап ичимдик ичкенге болбойт. Артын карап көргөзбөй ичип, анан бери карап сүйлөшөт. Эми үчүнчүсүнө келдик окшойт. Үчүнчүсүн укканда сиз аябай таң каласыз. Азыркы күнгө чейин корей элдери эл эмне дейт деп намыстанып жашашат. Кээ бир менменсиген актерлор, кей-поп жылдыздар өмүрүн кыйып коюшат. Ушакты көтөрө албай, Кудай сактасын, кыргыздар ага чейин барбайт. Бирок ошол эл эмне дейт дегенге байланып, кээ бир үй бүлөлөр бирин бири туура эмес, мамилеси туура эмес болуп, бирин бири жактырбай калса да айла жок, намыстанып жашашат. Өзүнө жакпаган иш болсо да кыйналып иштешет. Ушул жактары аябай кыргызга окшош деп айтмакчымын. Эми бул видеону көргөндө сизге кандай ой пикир келди? Астына жаза кетиңиздер.